Урматтуу мекендештер, өлкөдө түзүлгөн абалдын улам оорлошуп бара жаткандыгын эң негизги себебин мен өзүн толугу менен актабаган саясий системадан көрүп турам. Анткени 2010 жылдагы окуялардан кийинки бийлик ээлеринин түзүп, азыркы жашап жаткан система менен биз мындан ары канча аракет кылсак да өнүгө албасыбызды туйдук. Бул система менен иштеп жаткан өкмөттүн дагы, парламенттин дагы иши майнамсыз болуп, жылыштарга жетише албай келебиз. Демек, мындан ары биз элге таңгуланган, же толук парламенттик эмес, же толук президенттик эмес, аралашкан, дүйнөнүн бир дагы өлкөсүндө жок саясий система менен жашай албашыбызды түшүндүк. Убакытты гана уттурабыз. Дал ошол себептүү биз өлкөнүн тумандай каптап бараткан туңгуюктан алып чыгуу үчүн токтоосуз түрдө саясий реформаны баштоого тийишпиз. Ал кандай реформа? Биз конституциялык реформаны баштап, толук парламенттик системага же башкаруунун Америкалык системасына өтүшүбүз зарыл. Биз түзүлгөн бузуку саясий системадан баш тартып, чыныгы өнүгүүгө алып келе турган саясий реформаны жүргүзүүнү сунуш кылабыз. Эгерде алар мындан баш тарта турган болсо, так кесе айтып коеюн, аны биз элибиздин жардамы менен баары бир ишке ашырабыз. Бул бүгүнкү пресс-конференциянын биринчи маселеси.